26 уктуруу. Операция бүткөндө профессор үйүнө чакырып барды. Барганымда таң калганым өзүнчө кенен, чоң үй. Короосунда ар түрдүү машиналар. Үйүндө 3-4 негр аял, жумуш жасаган эркектер. Кемпири жашап калган, а кебетеси келишкен, зыңкыйган бойлуу адам экен. Ошонун кийиминдеги эң кызыкканым мойнундагы салынган чынжыры жалаң алтындан. Узун, жоондугу, чоңдугу итти байлап койсо деле болгондой. Чынжырдын ортосунда көлөмү тегерек чоң алтын. Колдоруна салынганы ар түрдүү алтын, асыл таштан жасалган билерик. Ар бир манжасында шакектер. Кеткиче ошону карап отуруп таң калдым. Абдан жакшы, түркүн түс жер жемиш, тамактарды берип узатты. Дагы бир жолу Германияга депутаттар тобу менен 6 бардык. Жетекчибиз спикер Матубраимов Алмамбет эле. Анда дагы планга мен хирургияга сөз барышым керек деп мурунтан киргиздирип койгон. Хирургия борборуна барсам, бир хирург аял тышта күтүп туруптур. Орусча таза сүйлөйт экен. Таанышып сурадым. Сиз оруссузбу же немкасызбы деп. Мен немкамын. Казакстандан мединститутты бүтүп, ошол жакта иштеп, эми өз мекениме келгем. Сиздин жердеш келет экен деп, сизди тосконду мага тапшырды эле, дейт. Операция жасап аткан экен. Эсимде. Ошол күнү операция жасап аткан профессор бүгүн Россиянын президенти, Ельцинди так ушундай мен жасап аткан операциядай жасап жатат деп угузду. Операция столунда жаткан жүрөгү ооруган адам экен. Ошол жүрөгүнүн кан тамырын башка жүрөктүн колко тамырына кошуп жасап атат. Бул операциядан кийин жүрөктүн кан тамырына кошумча кан тамыр кошулуп, жүрөктүн кан тамыры оңоло түшүп, жүрөктүн иштеши жакшырып, ооруганы басылып калат. Мен кирип барганда эле профессор билет экен менин келишимди. Турган хирургдарга Кыргызстандан профессор Мамакеев келди деди. Ошол замат операциялык сестра кыйкырып сүйүнүп, "Мамбет Мамакеевич" деп турат. Мен таң калдым. Бул ким? Мени кайдан билет деп. Себеби операцияга киргенде чыкканча көзүбүз эле көрүнөт. Башка бетибиз бүт маска менен жабылуу. Профессор, калган хирургдар таң калып, сестраны карап калды. Сестрага "Профессор кайдан тааныйсың" деп жиберди эле. Операциялык сестра: "Бул Мамбет Мамакеев, менин шефим. Мен бул кишинин операциялык сестрасы болуп көп жыл иштегем" деп жооп берди. Менин эсимде жок, өңү көрүнбөйт, көзү эле көрүнөт. "Мен Ленамын" деди. "Макул, операциядан кийин сүйлөшөлү. Тигилерге тоскоолдук кылбайлы" деп сөздү токтоттук. Операция көпкө созулуп, аягына чейин мен кызыгып көрүп турдум. Менин оюм тез эле бүтсө экен деп. Лена менен сүйлөшкөнгө шашып атам. Операция бүттү. Лена дагы шашып, тездетип чыкты. Чыкканда, маскасын алганда, ошондо тааныдым Ленаны. Экөөбүз кучакташып, өбүшүп, абдан жакшы учураштык. Лена бечера өзүнүн абдан жакын адамындай мамиле жасап атты. Өткөн кеткендин баарын эстеп, сүйлөшүп, көпкө чейин маек курдук. Лена айтат: "Фрунзеден кеткенибизге 15 жыл болуп калды. Билесиз, мен немкамын да. Энатам, жолдошум, 2 балам менен өз мекенибизге келгенбиз. Турмушубуз абдан жакшы, жакшы турабыз", дейт. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин мен: "Лена, биздин ал акыбалды жакшы билесиң. Ошон үчүн колуңан эмне жардам келсе, көрүнө да, көмүскө да каласыңбы? Жардам бер", дедим. "Макул, Мамбет Мамакеевич, жардам кылайын" деди. Көпкө сүйлөшүп отуруп калдык эле. Профессор өтүп баратып: "Жакшы адам экен. Менин оюмду билгенсип. Лена, жердешиң, биргиштешкен агайың экен, жардам бер" деп турбаспы? Биздин кедейчиликти бул профессор дагы билсе керек. Ошентип Лена дары-дармек, аспап, халат, бахила, маска, эски-ускы кылып 2 коробка карматты. Мен адегенде: "Лена, анча-мынча эски аспаптар болсо болот" дегем. "Эң керектүүсү тикчүү жиптер, айрыкча атромботикалык ийне дегенден" дедим. Ленага ушунча ыраазы болуп,
Жаткан жериме кечке жуук жетип келдим. Мени менен барган депутаттар дагы жумуштар бүтүп келип жатышыптыр. Алар көрүштү. Мен 2 коробка көтөрүп киргенимди. Булар Фрунзеге барганда чоң сөз чыгарарын ойлодум. Кечинде бир бөтөлкө арак, закускасын кошо алып, баарын чакырдым. Бирөө суроо берди. Мамбет Мамекевич, бүгүн абдан жакшы соода кылган көрүнөсүз, деп. Мен да тамашалап, бул жерге эмнеге келиптирмин? Анча-мынча соода кылайын деп келдим. Дүкөндөрүндө мен көрбөгөн укмуштар бар экен. Акчам жетишинче алдым. Алганымды силерге көрсөтүп коеюн дедим да, коробканы ачтым. Алып келгендеримди көрүп таң калышты. Анан болгонунун баарын айтып түшүндүрүп бердим. Эстүүлөрү, ай маке, ушул жакта жүрсөңүз дагы өзүңүздүн ишиңизди ойлоп кам жеп жүргөнүңүздү кара, дешти. Алып келип бир топко жыргап эле калдык. Жөн эле эсептеп көрсөк, баасы 80 миңче болот экен. Өмүрүмдө ушундай олжолорду барган жагымдан көп эле алып келип жүрдүм. Бирок ушул китепти жазып атканда оюма кетти. Эч качан мен минтип атам, муну алып келдим деп эч кимге доомат койгон да, айткан да эмесмин. Барган жердин көпчүлүгүндө мүмкүн болушунча операциясына катышып, ар жак бер жагы менен абдан таанышып жүрдүм. Өтө артыкчылыгы бардыгы бар. Түшүнчүсү, жаткан керебети жана башкалар, палатасынын тазалыгы, хирургиялык аспаптар, аппараттар менен жабдылышы окмуш. Таң калып ойлоп каласың. Жана ушул күнгө чейин көңүлдө жүргөн нерсем эле. Биз качан ушундай турмушка жетишебиз деген ой. Кайра эле аман бололчу. Акыры биз деле жетишербиз ушундай турмушка деп өзүңдү өзүң сооротуп коесуң. Калганы, операция жасаганы, техникалык жагынан бизде эле. Айтпадымбы? Кээ бир жерлеринен биздин хирургтар жогору тургансый. Негизи чет мамлекеттерге чыгып, элин жерин көрүп, алардын кылган ишин көрүп таанышуу хирургтар үчүн чоң жардам. Жогорку кеңешке депутат болгон убагым. Адамдын эмгеги эч качан бааланбай калбайт. Эгерде таза иштесең, ишиңде ийгилик болсо, адамдар, жетекчилер көрбөй койбойт. Буга мен ишенем. Мен ишимди баалап, республиканын жогорку кеңешинин 4 жолку чакырылышына депутат болдум. Ага чейин 2 жолу Фрунзе шаардык кеңешинин депутаты болдум. Бул мен үчүн чоң сыймык, урмат жана элдин, республиканын жетекчилеринин мага көрсөткөн чоң ишеними. Депутаттын милдети, укугу өтө зор. Түшүнгөн кишиге. Союздун убагында жогорку кеңештин 9-10 чакырылыштарынын экөөндө тең Фрунзе шаарынын Октябрь районуна караштуу микрорайондон шайландым. Анда азыркыдай эмес, Борбордук партия комитетинин көрсөтмөсү боюнча талашып тартышпай, малчыбы, сугатчыбы, мугалимби, врачпы, кесибине, жашы, улутуна чейин такталып, бир эле киши көрсөтүлчү эле. Шайланган киши шайлоо участогуна барып, эл менен, шайлоочулар менен кезигип, убада берип, суроолоруна жооп берип, өзү эмне иш аткарат, депутат болгон үчүн рахмат айтып, ызы-чуусу жок, айтышмай, арызданмай жок, бир добуштан шайланып калчубуз. Анда шайлоочулардын бизге койгон суроолору, талаптардын көпчүлүгү үй алыш, телефон коюш, мектепти ремонт кылып берүү, клуб салып берүү жөнүндө болоор эле. Колумдан келишинче депутаттык милдетимди аткардым. Ошон үчүн ал участкага 2 жолу шайландым. Эл менен кезигүү убагында силер койгон талаптарды колуман келишинче аткарууга аракет кылайын. Мен 100% убада берем. Кокус бирөөңөр ооруп калсаңар, оорубай эле койгула. Кокус болуп кетсе, жардам көрсөтөм, дейм. Бул убадамды 100%дан ашык аткардым. Өтө көп кишини операция жасап айыктырдым. Союз убагындагы депутаттар анда азыркыдай эмес. Сессия болор эле. Анда тартип деген өтө катуу. Депутаттар оозуна келгенди оттой берчү эмес. Мисалы, мен парламенттик саламаттык сактоо министри боюнча комитеттин төрагасы болуп калдым. Депутаттык мөөнөт бүткөнчө 2 жолу гана сүйлөдүм.
Анда жарым жыл мурун эскертип, баланча сессияда сүйлөйсүз дешчү. Ошондон даярданып бүткөндөн кийин жазган сөзүңдү адегенде райкомдон, шааркомдон, анан БКдан текшерип, каталары болсо оңдоп туруп, анан сүйлөгөнгө уруксат берилчү. Депутат болуп жүргөндө дагы өзүмдүн адистигим, хирургтугум эч качан унутулган жок. Кандай операцияларды жасасам, ошондой эле улана берди. Күндүз бошобой калсам, көпчүлүгү түнкүсүн жасоочумун. Бир күнү эле кечинде биздин министрликтен телефон чалышты. Кочкордон бир катуу оорулуу адам келгени жатат. Сиз эч жака кетпей күтүп туруңуз, дешти. Мен эч жака чыкпай, таң аткыча күтүп отурдум. Эртең менен саат 5 алып келишти. 40ка жакындаган толмоч, жакшынакай аял экен. Чолпон совхозунун парторгу Жамал Усубалиеванын кызы жаңыл экен. Приступ болуп, катуу ооруганына 2-3 күн болуп кетиптир. Райондон дары берип ичип жаттым дейт. Келгенде ал онтоп, чыдай албай катуу ооруп, ооруганы басылбайт, дейт. Сураштырып, ичин көрүп, өттүн таш оорусунун өтүшүп кеткени сезилди. Ошол замат операция жасап, өтүндө таш толтура, өтү чирий баштаган. Өтүн ташы менен алып салып, операциядан кийин тез эле айыгып кетти. Көрсө, Турдакун Усубалиевдин эжесинин кызы экен. Усубалиевдер багып чоңойтуп, Усубалиева болуп калыптыр. Чыккандан кийин келип кетип, рахматын айтып, мамилелешип жүрдүк. Энеси Турдакундун эжеси дагы кызы жатканда бир нече жолу келип, мага ыраазычылыгын, рахматын айтып кетип жүрдү. Жөнөкөй, жалынып турган жакшы адамдардын бири көрүндү. 2-3 жылдан кийин жаңыл дагы ооруп калып, Фрунзеге алып келишет. Министр Тургунбаев ойрот жана жеңеси тосуп алып, түз эле Акунбаевдин клиникасына алып барат. Анда Акунбаевдин ордуна профессор Червинский иштечү. Жамал энеси Мамбетке алып баргыла десе, Мамбет азыр жок, командировкада, деп болбой ошол жака жаткызат. Жамал ыйлап, Мамбет жасады эле ага операцияны, десе кагып коюшат. Эмне эле Мамбет деп какылдайсың? Бул жерде Мамбеттен кийин профессор, докторлор карап дарылап атса, деп. Бир аз күндөн кийин мага Турдакун Усубалиев телефон чалып калды. Мамбет, сен кайда командировкага барып келдиң? Дейт. Мен, агай, мен эч жака барган жокмун. Ушул эле жердемин, дедим. Анда баягы өзүң операция жасаган жаңыл ооруп, Акунбаевдин клиникасына алып келип, ошол жакта жатат. Барып көрүп койчу. Сени өзү эскерип сурап атат, дейт. Макул агай. Мен азыр эле барам, деп жетип бардым. Жамал ыйлап, сага алып баргыла десем болбой, Мамбет жок, командировкада деп коюшту, дейт. Көрүп, сооротуп дегендей. Текшерсем, оорусу басылып калыптыр. Операциянын кереги жок көрүндү. Жамалга түшүндүрүп, ушул эле жерде жатыптыр. Жакшы дарылап атышыптыр. Мен келип турам деп, эс алдырып кете бердим. Андан кийин барып турдум. Аман эсен айыгып үйүнө кетиптир. Мана ошондон башталды көрө албастык. Иштарлык. Көрсө, акырындык менен шыбырап, мени биринчиге жаман көрсөтө башташыптыр. Кийин жогорку кеңештин 12-13 чакырылыштарында кайра депутат болдум. Ал эми өзүбүзчө эгемендүүлүккө жеткенде 2 жолу тең өзүбүздүн Ак Суу районунан шайландым. 12 чакырылышында Ак Булуң шайлоо округуна жалгыз эле өзүм көрсөтүлүп, элдин ишенимине ээ болуп, мурункудай эле чыр чатак жок, жакшы өтүп кеттим. Бул 5 жылдыкта дагы депутаттык аракетимди колумдан келишинче аткардым. Айрыкча ооруканаларга ремонт жагынан жардамдашып, дары-дармек, аспаптар менен камсыз кыла алдым. Ооруп келген адамдардын 100% айыгып кетишине жардам көрсөтө алдым. 13 чакырылышта Ак Суу районунан бир эл орунга 4 талапкер көрсөтүлүп, эл өкүлдөр жыйынына депутат болуп шайландым. Талапкер болуп жүрүп, далай кызыктарды көрдүм. Мен депутат болчу талапкерлерди 3 топко бөлгүм келет. Биринчиси, өзүнүн элге сиңирген эмгеги, адамгерчилиги, тазалыгы, ишмердиги менен элдин алдында чоң кадыр-баркка, сый-урматка жеткендер. Бул топ эч кимге эчтеке бербей, төлөбөй,
алдабай, жалган сөз убада кылбай, элдин ишеними менен өткөндөр. Экинчиси, эптеп иштеп, жалган убада берип, эки жүздүүлүк кылып, эптеп бийликке умтулгандар. Үчүнчүсү, элди алдагандар, шылуундар. Артында бир топ былыктары барлар. Эптеп өтүп алып, депутаттык мандатка жамынып алып, мурунтан бери жасап келаткан былык иштерин уланта берет. Депутаттык мөөнөт бүткүчө былыктары ачылбайт. Ошондо эл өкүлдөр жыйынына талапкер төртөөбүз, мен, анан Орузбаев Темпи, ал мурун министрдин орун басары, Көлдө губернатор, областтык кеңештин төрагасы болуп жүргөн киши экен. Темпи менен мурунтан анча-мынча тааныштыгым бар эле, толук билчү эмесмин. Үчүнчүсү, ошол Вознесеновкада Сельпон төрагасы Жапаров деген жашыраак, узун бойлуу, күн түн дебей көзүнөн кара ичкин албаган, баскан турганы шыпылдап, соодага ылайык жигит экен. Төртүнчүсү, жаш эле келин. Өзүнчө фермасы бар экен. Сурасам, 6 уюм, 1 өгүзүм, 1 букам бар деди. Мыйзам чыгаруу жыйынына 9 адам талапкер. Иманбаев Сулайман, Жекшеев Жипар, генерал Калуйнур Үсөнбаев, Салават Исаков дагы бир тобу. Бардыгыбыз 13 киши шайлоочулар менен кезиккенде чогуу болуп, кезектешип сүйлөп жооп берип аттык. Адегенде 14-үбүз чогуу сүйлөшүп алдык. Ар бирибиз өзүбүздүн пландарыбызды айтып, бири-бирибизге тийишпейли деп. Райондо болгон ар бир айылды бирин калтырбай кыдырып чыктык. Жаңкы мени менен талапкер Сельпон төрагасы өтө эле тартиби жогураак, нахальный жигит көрүндү. Сүйлөгөн сайын артыкча мактанат. Айткандан эле, менин 2 жогорку билимдүү деген дипломум бар. Бирөө юридикалык, экинчиси экономикалык. Билимим жетишет. Депутат болуп калсам, ар бир министрдин эшигин ыргыта тээп кирүүгө акым бар, дейт. Анан убадасы менен элге баарын эле аткарып, кыйратып, бүткөрүп салып атты. Мен баргыча, бир өлүктө эл көп чогулган жерде ушул жигит мен жөнүндө туруп алып, элге лекция окуптур. Мамакеев карган адам экен. Алжып араң эле басат, дептир. Мен бул жигитти эч качан көргөн эмесмин. Тааныбайт элем. Бул да мени көргөн эмес. Ошентип, эртелеп элге мени тааныштыра баштаптыр. Аны угуп отургандардын бири Акчи айылынын айыл өкмөтү Үсен деген салаваттуу, жакшы жигит көрүндү эле. Бир топ жыл мурун аялы менен операция жасап айыгып кеткен. Кийин өзү дагы кайтыш болуп кетиптир. Тиги сүйлөп бүткөндөн кийин Үсен туруп, "Эй, сен Мамакеевди тааныйсыңбы? Билесиңби?" деп суроо берет. Тиги, "Билбейм" дейт. "А билбесең, эмне деп тантып атасың?" десе, "Элден угуп атам" дейт. Анда Үсекең, "Сен билбесең, мен ал Мамакеевди жакшы билем. Азыр ушул тапта сенден өтө тың. Сен айткандын бирөө да чындыкка жатпайт" деп уят кылыптыр. Мындай адамдар уят дегенди билбесе керек. Кийин мен барганда Үсен ушунун баарын айтып берди. Так ошол айылга барганда тиги айткан жигит так отурат. Мен элдин астына чыгып, тигинин аты жөнүн айтпай туруп, ары бери басып, "Мен келгиче ушундай сөз болгон экен. Атайын таркаткан экен. Силерге суроо. Эгер силер менин баскан турганымдан, сөзүмдөн жаңылып, бир сөздү эки айтсам, байкап туруп, чын эле болбой калган экен деп баа берип койсоңор болот" дедим. Тиги жигит ооз ачкан жок. Ошентип мактанганын сүйлөгөн сайын койбойт. Аягында мен, "Сен жигит, 2 дипломун бар дедиң. 2 институтту кандайча бүткөнсүң? Заочныйбы же очныйбы?" деп суроо берсем, "Заочный" дейт. Анда мен эл агартуу министрлигине телефон чалып, эксперттик комиссияны чакыртып, "Сенин дипломуң менен башыңдын билими окшошобу же жокпу? Текшертейин" дедим эле. Ошондон кийин түшүндүбү, көп мактанбай, куйтулугу азая түштү. Дагы бир күнү мен сүйлөп атып, "Бизде медицинада бир оору бар. Жиндүү оорунун бир түрү. Муну менен ооругандар өзүн өзү акылдуу, күчтүү сезип, мактанчаак болуп, башка кишилер алар үчүн өтө начар, төмөнкү кишилер болуп калат" дедим. Жаман жери, бул оору менен
доктурга кайрылбайт. Муну бирөө бул жигитке түшүндүрсө керек. Кийин борбордук шайлоо комиссиясына Мамакеев мени жинди деп атат деп арыз жазыптыр. Кызыгы, аялы дагы дүкөнчү экен. Мага келип, агай, сиз иниңизге эле ордуңузду берип койбойсузбу? Дейт. Мен, жок айланайын. Андай инилерге беришке эртерээк, дедим. Дагы бир эң кызык кезүү эсимден эч качан кетпейт. Вознесеновка, Боз учукка келдик. Мурун райондун борбору эле, чоң айыл, көпчүлүгү орустар жашачу эле. Ушул айылга келсек, клубу өтө чоң экен. Эл өтө көп чогулган. Клубтун алдында убакыт болгуча бүт талапкерлер, райондун, айылдын жетекчилери болуп күтүп туруп калдык. Бир убакта бир аксакал киши ошондо 78 жашта экен. Бизге басып келип учурашып, мени көрө коюп эле кучактап, өпкүлөп, сураштырып, жакшы мамиле кыла баштады. Бери менин талапкерлерим таң калып, бизди карап калышты. Абышка мага карап туруп, Мамбет балам, мени тааныбай турасыңбы? Дейт. Мен кичине бүшүркөп, жакшы тааныбай турам, десем, анан клубтун ичинде тааныштырайын, деп басып кетти. Кезигүүчү болуп атканда жанагы абышка биринчи болуп сүйлөдү. Мурунтадан актив болуп иштеп жүрүп, элге авторитети бар адам экен. Айтканда, мен 10 жыл мурун катуу ооруп калып, приступ болуп, ушул Боз учуктун ооруканасына алып келишти. Бул жерден ак сууга жеткиришти. Ак суунун врачтары Пржевальскийнин ооруканасына алып барды. Ал жерден текшерип көрүшүп, Фрунзеге жөнөтүштү. Фрунзеде түз эле Мамакеевдин ооруканасына алып барып жаткызышты. Ошол замат мени Мамакеев көрүп, операция жасады. Көрсө, өтүмдөн ооруп, ичине таш толуп, өтүм чирип кетиптир. Кийин аман-эсен айыгып үйүмө келдим. Ошондон бери жашап, ушул күнгө чейин жеткизген ушул Мамбет балам. Ар дайым ушул балама батамды берип, жалынып келатам. Силердин алдыңарда дагы айтам. Мамбет балам, аман бол. Өмүрлүү бол. Не деген, миңдеген мага окшоп ооруп, кыйналып барган адамдардын өмүрүн сактап келатасың. Силерден, шайлоочулардан суранаарым, ушул Мамакеев үчүн добушуңарды берип койгула. Эми калган талапкерлер, силер мага капа болбогула. Мен көптү көрдүм. Көп шайлоого катыштым. Талапкерлер, силер ушундай убада кыласыңар, могу асмандагы булутту бияка жылдырып буруп берем деп, деди. Анын ушул мисалы эсимден кетпейт. Чындыгында баарыбыз өткүчө ушундай убадаларды бере беребиз да. Айтпадымбы? Чоң, кичине айыл болобу, бирөөнү тең калтырбай кыдырдык деп. Ошол айылдардан ар биринен кезиккен сайын, жок дегенде бирден экиден киши чыгып, бир убакта мен операция жасап, айыгып кетип аман жүргөндөрүн айтышты. Ден соолук, жан деген оңой эмес да. Булар сүйлөгөндөн кийин көпчүлүгү мен жөнүндө жакшы ой, жакшы ниетте калаарын сезип, байкап калдым. Ошондо мен өзүмдүн кесибиме өтө ыраазы болдум. Дагы бир жолу ушул Челпек айылында болуп өттү. Анда дагы эле эл абдан көп чогулуптур. Биз менен Исаков Салават дагы бар эле. Мунун атасы республикада эң көрүнүктүү адам болчу. Айыл чарба министри болуп туруп кайтыш болгон. Өзү калмак. Бири-бирибизге тийишпей эле деп макулдашканбыз. Ошого болбой эле мурун мансапка көнүп калган адамдар жаңылып кетип атты. Темпи Орузбаев ушулардын алдында сүйлөп атып, биз түптөп келген элек. Биз ушул даражага жеткизген элек. Анан эми башкалары келип, жоготуп, талап тоноп, өзүлөрү үчүн деп азыркыларды жамандагандай болду. Анда губернатордон түшүп, ордуна Содонбеков болуп калды эле. Медицинаны дагы чымчылап, мени көрсөткөнсүп сүйлөдү. Ошондо арт жагында отурган сакалдуу киши же Орузбаевди мурунтан тааныйбы суроо берди. Темпи Орузбаевич, сиз губернатор, обул кеңештин төрагасы болуп турдуңуз.
Анан айттыңыз көп нерсени жасадым деп. Ошоңо карабай, эмне үчүн бир добуштан обул кеңештин депутаттары кызматтан алып салды деп. Анда Орузбаев: айтпадымбы? Чогултуп алып, ар бир депутатты мага каршы үгүттөп, жамандап атып алып салды деди. Андан кийин кезек боюнча мен сүйлөмөкмүн. Мен чыгып, ыгы келе түштү. Отургандарга кайрылып: силер көпчүлүгүңөр академик Аман Мамытовду таанысаңар керек. Өтө таланттуу, жер боюнча чоң адис киши. Менин бирден бир урматтаган адамым эле. Бир күнү академиядан чыгып келатып: Мамбет, бул жакын жерде кызым жашайт. Берметтикине кирип чай ичип чыгалы деди. Мен макул болуп баратсак, жолдон Аман арман кыла баштады. Мамбет, мен 30-40 илимдин кандидатын, докторун даярдап чыгардым. Ошолордун баары киши эмес, ит болуп чыкты деп. Мен: ой Аман аке, кантип эле ошонун баары ит болсун? Чын эле баары итпи же деп жиберсем, өзү түшүнө коюп: же өзүң итсиңби дегени турасың го деп жооп берди. Жок Аман аке, антип салыштырган жокмун. Жөн эле ойма келе түштү дедим. Бул жерде Орузбаевдин атын айтпай, областтын бардык депутаттары күнөөлүүбү же жаңкыда итпи деп туруп түшүп кеттим. Темпи өзү оозун ачып мени карап калды. Байкадым. Тамашаны көп түшүнбөгөн адам көрүндү. Ошол эле челпекте бир үйгө чай берип калышты. Дагы мен Темпиге: сиз көрдүңүз беле? Бир дөбөт менен кандегиттин алышып атканын десем: эми Мамбет, иттер алышып эле жатат го деди. Жок, кимиси жеңет алышканда десем: билбейм анысын, байкаган жокмун дейт. Анда менин байкоомдо дөбөт ит кандекти көтөрүп чаба берет. Кандек буту менен түшө берет. Алы жетпесе дагы тырышып алыша берет десем: мүмкүн деп койду. Сулайман менин тамашамды билет. Мында дагы эмне жөнүндө айтылып жаткандыгын түшүнүп, боор эзилип күлүп жатып калды. Эртеси отрадный шапак айылына бардык. Жыйындын алдында Темпи Орузбаев мени мындай чакырып алып: ай Мамбет, сен билгизбей жылма эле мени жайлап атыпсың дейт. Ой Темпике, эмне болуп кетти? Кайдан? Кайсы жерден? Десем: кечээки иттердин алышканына экөөбүздү салыштырып аткан турбайсыңбы дейт. Мен: ой Темпи, ошону бир суткадан кийин түшүндүңбү десем, капа болгонсуйт. Темпиге ал салыштырма эмес, жөн эле күлкү болсун үчүн айтылган десем, дагы мурт жыят. Анда Темпиге: кандай түшүнсөң, ошондой түшүн деп кете бердим. Аяк жөнүндө кыдырып бүтүп калдык. Дагы тамашалап Темпиге: өзүң көрдүң, кимибиз өтөрүбүздү. Ошон үчүн 3-4% алып калыптыр деген жаманатка калгыча алып эле салбайсыңбы десем, мен да өтпөсүмө көзүм жетти. Ошентсе да аягына чейин барайын деп жумшап калды эле. Бечара киши кийин каза болуп кетиптир. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.